Siz azır soda tarmağında ekipiniz, siz böyle внутренний торговля нызам боюнча Ош шаарындагы Кең Сай массивиндеги 25 гектар жерге Кыргыз текстиль деп аталган ишкана 7000 адамды жумуш менен камсыз кылабыз деп иш баштаган. Ишкана өкүлү Нурсейит Муратов жер маселесинде көйгөй жаралып ушул күнгө чейин чечилбей келүүдө дейт. Бизде 2020 жылы бул жер маселеси боюнча иш козголгон прокуратура тарабынан. Анан ошол балда пандемиядан кийин эле бизге инвестиция келмек болчу 53 миллион евро. Бул оборудование жана пахтадан жип чыгаруу боюнча. Бирок жайылымдарга чыгып, анан баардык социал тараптарга чыккандан кийин ал инвесторлор уже чочуп кетип отказ кылышты бизге. Анан маңызына карабастан ошол инвестиция ошол жеке киши тараптан болуп, азыркы күндө бул проект негизинен 553 миллион долларлык проект 3 этапка бөлүп, биринчи этабы ишке түшүп, азыркы күндө 400 эже карындаштарыбыз иштеп атат. Жумуш менен камсыз болуп, шуялар. Трансформация боюнча, жердин трансформация боюнча мен аны билем, ага жардам берип атабыз. Айбек Осмонов депутатына мага кайрылган. Ири өндүрүүчүлөрдүн көйгөйлөрү жана сунуштары министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин өндүрүүчүлөр менен болгон жолугушуусунда айтылды. Ишкерлердин ишине тоскоолдук кылган карама-каршылыктардын жоюлуусу көмүскө экономиканы кыскартууга багытталган иш-чаралар тууралуу сөз болду. Ишкерчиликтин 70% көмүскөдө болууда деген жеке ишкер Канатбек Акаев камсыздандыруу төлөмдөрүнүн айлыктарга салыктардын жогору экендигин айтат. Мисалы, бир кызматкер 30 000 сом айлык алса, ал колуна 30 000 албай, 6 000 сом мамлекетке берип, анан 24 000 сом эле алыш керек, 6 000 сом төлөш керек. Ал кызматкер бул ансыз эле Кыргызстанда айлыктар көп эмес. Ошол ставканы азайтуу керек деп биз көп жылдан бери айтып келатабыз, бирок ишке ашпай атат. Ошол эле убакта мисалы кызматкердин 30 000 айлыгы болсо, ага иш берүүчү дагы, ишкана дагы 17% салык төлөш керек. Андан сырткары ишкана обороттон салык, анан кошумча нарыктан дагы 12% салык, анан кирешесинен салык деп аябай салыктын түрлөрү көп. Анан ушуларды көмүскөдөн алып чыгуу үчүн мындай жеңилдетип, азайтса, ишкер анан төлөөгө кызыгат, анан жумушчу дагы төлөөгө кызыгат. Болбосо аябай жогору болсо эртеңки пенсиясын да ойлобойт да. Ал эми жеке ишкерлерге кызматтык паспорт берилиши туризм жаатында алектенгендерге өтө ыңгайлуу жана алардын ишин жеңилдетет. Туризм багытында иш алып баргандар чет мамлекеттерге көп чыгып келишимдерди түзүп келишет. Бул багытта мурун бир топ көйгөйлөр жаралып келген. Алдын мисалы туркомпаниялар 6 ай мурун, 4 ай мурун каунтер деп коет, ошону бронь кылып коет. Алар бир нече сом турат да, мисалы 5000 доллар, 10 000 долларга чейин турат. Анан ошону бергенден кийин бронь кылып акчасын предоплата кылгандан кийин визаны алдын бербейт да. Визаны мисалы 1 ай калганда, 20 күн калганда барып собеседование болот. Ар кандай шарттар болот, адам виза ала албай калат. Анан виза ала албай калып туруп ошол адам участник туркомпаниянын жетекчиси бара албай калса, ошо бара албай калган себебинен ал жердеги выставканы организовать адамдар организовать эткен. Алар акчаны возврат кылбайт да. Каунтер уже бронь болуп калган. Ошо бойдон акчасы күйүп кеткен моменттер болуп калган да. Эми не постоянно бирок болот. Бирок азыркы күндө мисалы бизге өтө бир служебный паспортуна жеңилдик берет. Любой выставка, любой туристический мероприятияга биз уверенно жазып туруп, биздин участие 100% болот деп корпустун депозитти төлөп, ошо катышканга чоң мүмкүнчүлүк да. Эми ишкерлерге мамлекет тарабынан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишкери деген наам берилет. Президенттин жарлыгына ылайык мыйзам долбоору талкууда турат. Мындай сыйлыкты алган ишкерлерге бир катар артыкчылыктар каралган. Ошону менен бирге эле бир топ критерийлер да бар. Кыргыз Республикасынын экономикасын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошууга жөндөмдүү жана 5 миллион сомдон кем эмес төлөнгөн уставдык капиталы бар ири бизнес категориясына кирет. Үчүнчү критерий, жыл башына карата өндүрүштүн 10 миллион сомдон кем эмес суммардык активине ээ болууга. Өткөн жыл үчүн 150 миллион сомдон кем эмес суммада жана үстүбүздөгү жылы кызматкерлердин орточо саны 100 адамдан кем эмес мамлекеттик бюджетке төлөнгөн салыктар жана төлөмдөр болушу керек. Жолугушууда кошумча жумуш орундарын камсыз кылуу боюнча ишкерлердин демилгелери, алардын өнүгүүсүнө тоскоолдук кылган маселелер да айтылды. Ири өндүрүүчүлөрдүн маселелери да аз эмес. Алар өкмөттүк деңгээлде каралып чечиле турган көйгөйлөрүн айтышты. Бизде өндүрүш жана экономиканын өсүшүн эгерде карасак структурасын биз шек менен чүйдө эле болуп атат да. Ош, Жалал абадта, Баткен жакта жана региондо Ысык көл нарында аябай өндүрүш өтө начар.
өтө начар. Ошон үчүн ошо өндүрүштү кантип биз көтөрөбүз? Кандай маселе бар? Арзан кредиттерди кимге беребиз? Кластердарды түзөлүк деген ойдо айттык да. Ошондуктан ишкерлер бул жакта алардын угайлык деген ойдобуз да. Анткени ал ишкерлерден өзүнүн оюн тагыраак билет, өзүнүн ишин билет, кандай маселе. Мына бир маселени айтып атышат. Азыр бизде кадр маселеси проблема болуп атат. Слесарь жок дейт, сварщик жок, токар жок. Ошол маселелер абдан чоң орчундуу болуп атат да. Президент Садыр Жапаровдун ишкерлерди, инвесторлорду колдоо, менчигин коргоо, укук коргоо, фискалдык жана көзөмөлдөөчү органдардын негизсиз бийлик-ишүүсүн болтурбоого байланыштуу жарлыгына карабай терс фактылар орун алгандыгы массалык маалымат каражаттарында жарыяланып келүүдө. Ишкерлердин ишин жеңилдетип, аларды колдоо жана коргоо жаатындагы талкуулар өлкө аймагында уланат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.